Assalamu алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөр, урматтуу ата-энелер. Бүгүн бизде 3-чү группа экскурсияга кирип чыгышты. Буга чейин айткандай, EPAM компаниясына азыр балдарды тааныштырып, алардын окуулары боюнча жана албетте 7 күндүк окуу, булар балдар 7 күн окушат. Буюрса ноябрдын акырында мына август, сентябрь, октябрь, ноябрь 4 айдан кийин 1 күнгө кичине эс алып келип атабыз, балдар менен. Буюрса азыр ошол окуу экскурсия тууралуу жана балдардын алдыга койгон максаттары тууралуу дагы кичине балдардын өзүнөн сурайлы. Менин атым Юлдашев Максат. Каяктан болосуң? Мен өзүм Чүйдөн болом. Бул жерде төрөлүп өскөнсүң? Ооба, бул жерде төрөлүп өскөм. Жакшы. Окуу кандай болуп атат? Окуу жакшы болуп атат. Бул 7 күндүккө мен толугу менен кошулам. Анткени биринчи, экинчи пара эң биринчи эртең менен ошо IT менен английский болгону биз эртең менен мисалы мээбиз эс алган жакшы свежий болот да. Ошондо биз баардык биринчи английский менен IT өткөндө бизге мээбизге толук түрдө сразу свежий болгондуктан кирет да. Ошондуктан күнүнө эртең менен биринчи, экинчи пара IT менен английский болгондо ошо толук түрдө кошулам. Айтсаң, буга чейин дагы айтылып өткөн, буга чейин да кайталап өткөнмүн. Ата-энелер жана силер тапшырганга чейин дагы айтышкан 7 күндүк окууда кыйналышат балдар. Эс алыш керек. Кечинде качанда уктайсың? Кечинде бир 11:30, 11:00лерде. Эртең менен качан турасың? Эртең менен 5:30да. 7 күн бою ушундай болот да. Кыйналбайсың? Кыйналбай эле, негизи кыйынчылыктар болот, бирок ошого жараша кийин келечекте түзүн келсе, ошого жараша даяр болуш керек да, ошо аракет болуш керек. Бирок башында кыйналып жүрдүң, Башында кичине көнүш албай кечиккен күндөр болду, бирок кийин кайра көнүштө болот да. Жакшы, молодец. Кайсыл кесип сага жагат болот? Айтылы бизде азыр жасалма интеллект жана фулстек окутулат. Мага азыр жасалма интеллект жагат атат. Сага жасалма интеллект. Ооба. Жакшы. Агайың сабак өткөнү? Агайын сабак өтө жакшы, анткени баардыгын детально түшүндүрүп берет да. Анын жанында жардамчылары бар да. Ал мисалы сиз теманы түшүнбөй калсаңыз, агайын өзү келет, же болбосо жардамчылар келип туруп сизге толук түрдө кайра башынан детально түшүндүрүп бере алат да. Жакшы. Түшүнбөй калсаңар менен сурагыла, мен түшүндүрүп берем деп детально түшүндүрүп бере алат. Өтө эле мактап жүрсүңбү? Жок, толук ошондой эле. Жакшы. EPAM-га кирип чыктың. Кандай сезимдер болду? Алдыга койгон максаттар кандай болду? Сезимдер өтө жакшы болду. Анткени EPAM компаниясынын эң жакканы мага удаленно иштеген жакты да. Анткени өзүлөрү айта кеткендей, буну удаленно иштегенде үйдөн эле отуруп иштесе болот да. Бирок бул жака келип иштегендер деле бар, бирок азыраак экен да. Мисалы EPAM-да иштегенде бир 20-30 болот экен, калгандары баары удаленно иштейт экен. Анан бул жерге орношкону эң башкысы английский керек экен. Жакшы. EPAM компаниясында азыр мисалы 250ден ашык адистер бар, бирок алардын бирөөсүндө мисалы 5-6 эле көрдүңөр, Ооба. Көбүн көрүңүздөр, Жакшы. Ийгилик сага анда. Атың? Байел. Байел. Каяктан болосуң? Нарын областына караштуу Эмгичил айылынан болом. Жашың? 16 жашымда. 16дамын. 16дасың. Жакшы. Окуу кандай болуп атат? Бар сон, аракет кылып атабыз жакшы окуганга. 7 күн тажак болбойсуңбу? Жок, бар сон көнүл алдым да. Эртең менен кача турасың? 5:30, 6да. Качада уктайсың? 11:00де. 11:10да. 12:00 болуп калды. Ошондой болуп катты кээде тапшырмаларды аткарып өткөнбүз. Качан бери келесиң? Көкжардан. Жакын экен, Жакын. Кайсыл кесип сага жагат атат? Жасалма интеллект. Фулстек эмеспи? Фулстек деле жагат, эки өтөң эле жагат. Английский кандай болот? Орточо. Орточо. Эмнеге орточо? Аракет кылабыз, жакшы эле бар. Жакшы. 0дон баштадың, Ооба, 0дон. Жакшы. Экскурсия туруп айтчы, EPAM компаниясы. Экскурсия. Сон болду, жакшы мотивация болду да. Сон экен, иштегим келет экен дегенде, ушундай. Мындай алдыга бир максат пайда болду, ошого орношсом деген. Ооба. Жакшы. Атың? Мен Төлөмшов Нуралы. Мен Ысык көл областы Жетекөз районунун Тосор айылынан келдим. Окуу кандай болду? Окуу сонун болуп атат, агай. Башында кыйынчылыктар болду, андан кийин көнүп барар. Канча убакыт кыйынчылык болду? 1,5 ай, 1 ай десек болот, сентябрь айлары. Эс алууга кандай даярданасың? Жакшы, агай. Бир күн буюрса ошол балдар менен эс алып келели деген план атабыз буюрса, Ооба. Экскурсия тууралуу айтчы. Экскурсия абдан сонун болду. Мындай биринчи жолу көрүп атам мындай. IT компанияны? IT компанияны. Буюрса дагы көрөсүңөр? Ооба. Кайсыл кесип жагып атат сага? Кайсысы фулстек жасалма интеллект? Мага эки өтөң жагып атат. Агайларыбыз да сонун. Кайсысын жакшы окуп атасың? Мен мындай көбүнчө фулстек жагып атат. Фулстек жагып атат. Молодец, анда сага да ийгилик. Атың? Атым Жумамедин, Баткен областынын Кызылкия шаарынан болом. Мен бул IT колледжде уже 4 айдан бери окуп келип жатам. Азыркы учурда жасалма интеллект менен фулстек деген сабагын өтүп жатабыз биз. Азыр мага көбүнчө жагып жаткан сабактар бул жасалма интеллект болуп атат.
жасалма интеллектте көп кызыктуу сабактар болуп жатат. 7 күндөчү 7 күн дегенге кыйын болду. Жакшы эле кыйын болду. Кечинде 12-де уктагам. Эртең менен 6-да туруп сабакка келип даярданып келгем. каяктан бери келесиң? Тоңуч берден келем. Жакын эле, жакшы. Экскурсия боюнча кандай ой? Экскурсия абдан жакшы өттү. Мага жакты. Бул жерде жогоруда айтып кеткендей, максат группалашым айткандай эле бул жерде удаленно иштеген аябай удобный болот экен. Удаленно көбүнчө үйдө отуруп эле иштей берсең өзүңө жагымдуу жагында болот экен да. Жакшы. Эми балдар негизи барганга айтып өтөйүн. Бул силердин алгачкы баягы экскурсияңар да. Мындан кийин дагы башка компанияларга буюрса келечекте барабыз. Эми Кыргызстандагыны көрөсүңөр. Андан кийин уже чет мисалы ошол эле кошуна Алматыга, Өзбекстанга, Турциядагы, мен буга чейин да балдарга айткам, буюрса алардын баарына жакында балдар биз буга чейин Сингапурга барабыз дегенбиз, бирок тилекке каршы Сингапурдагы компаниялардын немеси чакыруусу кечигип атканына байланыштуу биз сразу дароо алмаштырдык буюрса маршрутубузду январь айында буюрса Японияга деп пландатабыз. Буюрса аракет кыла бересиңер, Атың? Таштанбек Руслан. Жалал Абад облусу Базар Коңгуру шаарынан келдим. Окууда кандай? Окууда жакшы болуп атат. Жаратып атасың. Эйликте мага азырынча искусственный интеллект жагып атат. Ал жакта өзүң каалаган сайт түзө аласың жана full stack болсо ал сырттарын, стилдерин козгогон. Экотесин агайлар жакшы өтүп атат. Сабак жакшы болуп атат. Английскийден дагы келгенде кичине эле билчим, азыр көп окуп, анча-мынча сөздөр которуп калдым. Кыйналбай элесиңби? Жок, кыйналбадым. Башында кыйналгам, анан көнүп Канча убакыт кыйналдың? 1-2 ай кыйналдым. Бул компанияда иштеген мотивация болот экен, жана ишин көрдүм, таза экен, тынч, каалаган нерседен иштегиң келип экен. Компанияга кирип иштегим келет экен. Кула калса киребиз. Койдукпу? Кетебиз. Великан сага. Атың? Ассаламу алейкум. Атым Алихан Сулузбек. Мен Жалал Абад шаарынын Аксай районунан болом. Азыркы учурда Motion Web'де окуп жатабыз. Бардык сабактар жакшы, Кудайга шүгүр. Азыркы учурда бизде full stack менен искусственный интеллект болуп атат. Бул бизде азыркы искусственный интеллект, full stack экөөнү өтүп атканыбызга 3-4 ай болуп калды. Биз эми эле уже мини сайттар жасап баштадык. Сайт, приложение жасап баштадык. Азыркы учурда бизде ийгиликтер жакшы, Кудайга шүгүр. Эми азыр бул экскурсияга келе турган болсок, алдыга койгон максаттарыбызга дагы дем күч бере турган экскурсиялардын бири болду десек болот. Азыр бул EPAM компаниясы боюнча айтып өтсөк, бул EPAM компаниясында баардык мындай условиялар бар экен. Условиялар дегенде мындай иштегендеги убактысы, анан дем алып отурган жерлери да мындай ыңгайлуу экен да. Ойногон жер жакталды эми? Ооба. Баары жакты. Кийинки студентибиз Атың? Ассаламу алейкум, мен атым Мукас Муслим. Мен Чүй облусунун Чүй районунда өскөм. Мен максатым EPAM компаниясына кирип, бирок до конца иштебей, өзүм жолумду улантып, башка компанияга, чоң компанияга кирсем деген максатым бар. Бирок мен Муслимдин атасын көргөм да. Атасы менен өзүм жолуккам. Атасы көрүп атса салам айтып коелу. Ассаламу алейкум. Балдарга ушундай тарбия керек деген да. Ошондо мен мындай мына баласына ата ушундай эгерде тарбия берип ушундай түрткү бере турган болсо, ата өзү ушундай жос керек болсо десе, анда уже баланын келечеги болот. Да, түшүнүш керек. Мисалы буга чейинки ата-энелер биякта эмес, тапшырбаган ата-энелер, аталар даже керек болсо эс алыш керек, балам чарчап калат деген ойлор болду. Ал ойлорго мен кичине каршымын. Албетте биз эми такыр эле эс алдырбай койбойбуз. Мына азыр балдар буюрса көнүп калды бири-бирине, буюрса алдыда ошо бир күн балдар тоого алып чыгып эс алдырып, андан кийин дагы кышкы эс алууларды дагы чогуу бирге кылабыз. Группалаштарыңдан кандай мындай сезимдер баарына мындай баары эле көнүп калыштыбы же? Ооба, баары эле көнүп калышты. Баарыбыз доспуз, чогуу иштейбиз, чогуу сабактарды аткарабыз. Бирден бирөө жазбай калса көчүртөбүз. Канчада турасың эртең менен? 5:30 турам. Канчада уктайсың? Ар кандай болуп калат, сабакка жараша, эрте бүтсөм эрте уктайм, бүтпөй калсам. TikTok, Instagram барбы? Бар. Карайсың? Көп эмес. Жакшы, ийгилик Муслим сага. Буюрса мен ишенем балдарга жакшы ийгиликтер жаратат деп, Кыздарга келдик. Мына бул группада болгону ошол 4 кыз бар. Канча бала бар? Бала канча? 22 бала бар. 4 кыз бар. 4 кыз бар. Ооба. Кыздар силеп атабы балдар? Ооба, жакшы эле. Нормально эле. Же жана мына угуп калдым да, када сыртынанчы.
кичине балдарга жалап барагай депчи. Жакшы, атың ким болот? Атым Ражавалиева Нурайым, менин аты жөнүм. Мен Баткен облусунан болом. Баткенден келгем. Кайдан келдиң? Каламжай районунан. Жакшы. Окуулар жакшы. Кыйналбай элесиңби? Жок, кыйналбай эле. Ачыгын айт. Ооба, кыйналбай эле жакшы окуп жүрөбүз. Кайдан келесиң? Көк Жардан келем. Жакын. Ооба. 7 күн бою окудум, айтчы. 7 күн бою окууну бирок кыйын болгон, башында келгенде кыйын болгон, бирок бул иш кайра кайталана берсе, уже көнүп калат экенсиң. Кайра туруп, эртең менен туруп, кечинде кеч жатып дегендей. Кеч жатып? Ооба. Эмне кеч жатасың? Эрте жатпайсыңбы? Эрте жатканга кичине тапшырмалар көп болот. Ошолорду бүтүрүп анан жатабыз. Кээде ар кандай болуп калат. Жакшы. Экскурсия боюнча. Экскурсия өтө сонун болду. Ооба, компания жакты. Мага көбүнчө англис тилине болгон өтө көп жакты. Себеби азыр бар жакта эле уже английскийди требовать этип калышты. Жана мен бул мага мотивация болду, то что английскийди еще көбүрөөк окуш керек экен. План койдуңбу ошол жака келсем? Пландар өтө чоң. Чет өлкөдө окусам деген пландар бар, еще чет өлкөдө иштеп дегендей пландар бар. Буюрса мен ишенем силерге. Эми кыздар чындап эле окушат. Келечегиңер кең болот буюрса, кийинки жылдары дагы ушул эле кыздарды эсепке алыңыздар, балдарды эсепке алыңыздар. Чоң проекттерге, долбоорлорго буюрса катышат. Ийгилик сага дагы. Жумабаева Недик, менин аты жөнүм, өзүм Чүйдөн болом. Бишкекте турам өзүм. Ошо. Кайсы райондо? Ак Ордо иштен. Ак Ордо үстөн бери келесиң. Кыйналбай элесиңби? Башында болгон, бирок азыр көнүп калган, 1 айдай кыйналгам. 1 айдай. Эртең менен туруш кыйын болду беле? Эртең менен туруш аябай эле кыйын болгон мага. Андан кийин уже азыртан көнүп баратам. 7 күн бою кыйын болбой эле, Кыйын болбой эле көнүп кеттик уже. Жакшы. Кайсыл сабактар жагат? Мага көбүнчө full stack жагат. Ийин болсо окубага дебейм, аны деле окуш керек, бирок көбүнчө full stack кызыктуураак болуп атат мага. Эми ошо кызыктуу болгондо тура эле айтып кеттиңиз. Ошого көбүрөөк маани бериш керек болот, Экскурсия боюнча бул ичинде бардыгы түзүлгөн, ошонусу жакты. Мен көбүнчө отуруп иштегенге кызыккандан, ошо ичинде бардыгы түзүлгөн удобстволоруна кызыктым. Сага да ийгилик. Мен ойлойм, кыздар чындап эле жакшы окушат. Жакшы, ийгилик. Так, кийинки красавчик кайдан болсун? Мен Жолдошев Бояз Маршбекович, мен Нарында болом. Бирок Бишкекте. Капатада жашайм, ошо Свердловский район. Окуу боюнча айтчы. Окуу боюнча жакшы. Жо, мен Көздөрүңдө уйкусураап турат го? Жо. Кыйналбай элем, мага ошо көбүнчө full stack жагат, өтө кызыктуу сабак. Башкалар деле жагат бирок, мындай. Биология жагат. Жакшы. Ошо. Эмнебечи? Английскийчи? Английский жагат, бирок ага көбүрөөк басым жасаш керек. Ошо биякта чет өлкөгө кеткен бул айтчы тармагын окуганга английский көбүрөөк керек экен да. Экскурсия боюнча? Экскурсия боюнча өтө жакшы. Ичи өтө кооз, мындай тоого вид сонун, сабактар жакшы өтүп экен. 10-чу этажда, ошо 10-чу этажда. Анан да айтып кетерим, кофеси сонун экен. Кофеси? Ошо кофеси. Балдарга акырында ар бир студентке ошол кофе машинадан кофе берет. Экскурсияга киргенде EPAM компаниясынын ушундай өзү негизи. Негизи бардык эле компания ушундай. Баягы конокко келген балдарга ошондой кофе берип, кичине татуулардан берет. Буюрса чоң компанияларды көрөбүз. Жакшы, ийгилик буюрса. Так, кийинки биздин студентибиз атын? Курмантаев Самат, Нарын областынан болом. Таш Төбө деген айылынан. Бул жакта Ак Ордодо турам. Эртең менен күн саат 7-6да келиш кыйын болбой элеби? Жок, кыйын болбой эле. Бул биз үчүн ошол дисциплина болуп, ошол күндө эртең менен туруп, ошол көбүнчө айтишниктерге булар деген штаб салган себеби буларга көбүнчө дисциплина жетишпейт. Анан бизге ошол 7 күн окуган үчүн дисциплина бар болгон үчүн ошо жакшы болуп атат да. Кайсыл сабак жагат атат? Мага көбүнчө full stack жагат, бирок ии деле жагат. Full stack деген мындай бойлы кызыктуураак көрүнгөн үчүн ошол жагып атат. Жасалма интеллектте азырынча балдар баягы жасаган иштеринин итогун толук көрө албайт. Ошол себептен full stackте болсо сайтты уже жасап, жыйынтыгын көрүп, кыймылганын, иштегендерин көрүп, английский жагат атабы? Английский жагат атат. Эжей деген күндө оюндар ойнотуп, андан кийин ошол английскийди жакшы үйрөнүш үчүн бизге мындай чоң салым кошуп атат. Экскурсия боюнча айтчы. Экскурсия боюнча бул EPAM компаниясы бул деген Кыргызстанда эң жакшылардын бири деп эсептесек болот. Эми дүйнө жүзүндө дагы ошонусу жакты. EPAMдын ичиндеги компания ошол ичинде атмосферасы, андан кийин ичиндеги бүт условиялары бар экен, ошонусу жакты. Ийгилик сага дагы буюрса. Сенен дагы чоң бийиктиктерден көрөлү, Биздин красавчик Сарысасың, Ооба. Каяктан болосуң? Мен Ош шаарынан болом, Хакимов Хамид болом. Окуу кандай болуп атат? Окуу сонун болуп атат, агай. Жакшы. Ооба, 7 күндүк окууга уже анча көнүп калдык. Самат айткандай ошо дисциплина болуп, как бы эме уже рутинага түшүп калдык да. Балдардын ата энеси, апасы күндө жазат.
эми күндө дебейм, эми жума сайын жазып, балдардын баягы өздөрүнүн сабакта болгон күтүүлөрүн. Азамат, мындай эртең менен туруш кыйын болбойбу? Жок, ага уже үйрөнүп калдык. Көзүң уйку сурап атат. Жок, эмес. Эми өзү айтчылыкта ошондой болуш керек да. Киши азырдан уктапчы. Экскурсия боюнча айта кетчи. Экскурсия боюнча мага ошо общий эме бул жерде офисте өтө уютный экен. Атмосферада мындай сонун атмосфера экен. Кирсеңиз мындай иштегиңиз келет экен. Если устанешь, там можно отдыхать. И свободный, и еще там свободный график, оказывается, есть. И есть, оказывается, кампус, оказывается, там можно учиться бесплатно, но только нужно учить английский сперва. Ким успехов тебе? Кийинки биздин студентибиз, атың? Душубаев Алмаз. Мен Нарындан болом. Тик өз видео көргөн. Аны айткен эмне жаккан, өзүм негизи компьютерге кызыгам да. Өзүм билгим келе аткан эмне бэкэндчи. Ошону жазганы аябай жаккан. Сага кайсы азыр жагат? Бирок негизи азыр мага болсо фулстек жагат. Ну, кызыктуу болгон үчүн бүт баарын көрүп атпайсызбы? Эртең менен турган кыйналбайсың? Негизи кыйналып аткам, бирок көнүп калдым бат эле. Акыркы суббота, воскресенье нормально болуп атат. Мага экскурсиядан эмне жакты? Ну, атмосфера жакты да. Приятный, эч ким бүт бирөө свободный график. Үйдөн дагы иштесең болот, келесиң. Бирок көбүнчө үйдө иштейт, ыңгайлуураак да. Жакшы. Сага да ийгилик. Мен балдардын ар бирөөсүнө ишенем. Себеп дегенде, балдар бул жакка деле мына баары карап турат, бекеринен келген жок. Кудай таалам бул жерге бекеринен алып келген жок. Бул балдар деле ушул жактан бир жыйынтык чыгарабыз деп келишти. Жакшы, ийгилик экен сага дагы. Садыров Абдулла, я из Оша, город Ош. Родился там и живу там. Ну, нормально, классно, мы уже привыкли. Экскурсия была классная, мне понравилось. Атмосфера классная, свободный график, почти все условия есть. В данный момент мне больше нравится фуллстек инженерия, потому что там более красочно и сразу результат видно. А вот по искусственному интеллекту чуть посложнее, но тоже нормально. Посложнее в чем? Некоторые вещи трудно запоминать, но в основном, в общем, нормально. Мен атым Эмир, мен Баткен облусунан болом. Негизи бир нерсе айтайынбы? Баткенден келген, Оштон келген, Жалал Абадтан келген балдар аябай аракетчил болот, Ооба. Эртең менен туруш кыйналбайсыңбы? Жок, кыйналбайм. Фулстек. Фулстек. Жасалма интеллект кичине кыйыныраак экен. Кичине кыйыныраак экен? Ооба. Окуш керек да. Ооба. Кыйын окусаң кыйын болбойт. Экскурсия боюнча айтчы. Экскурсия жакшы болду. Атмосферасы жакшы экен, офиси жакты, анын дагы удаленно иштесе болот экен. Мотивация пайда болот экен да экскурсияга барып. Азыр балдар уже саат 11 болуп калды. Бүгүн негизи канча пара эле? Бүгүн 4 пара. 4 пара болчу. Канчада бүтөт эле? 2-де. 2-де. Кичине эртерээк таратып атасыңар, Ооба. Жагып атабы? Жагып атат. Жакшы, ийгилик сага дагы. Буюрса сен дагы чоң бийик жерлерден көрөлү. Атың ким болот? Ишенбекова Аделя. Каяктан болосуң? Көлдөн болом. Көлдөн каядан болосуң? Ак Суу районунун Саргамыш айылынан. Окуу кандай болду? Окуу аябай жакшы болуп атат. Кыйналып элесиңби? Жок, көнүп калдык. Вообще кыйналып элесиң? Кээде уйку жагынан кыйналып калабыз. Эртең качта турасың? Эртең мен 6:30-7:00 турам. Каяктан бери келесиң? Туңгуштан. Башында кыйынчылык болгон жокпу? Эми башында жетүүм болгонго кичине кыйналдым. Андан кийин көнүп кеттим. Көбүнчө фуллстек жагат. Фуллстек? Ооба. Жасалма интеллектчи? Жасалма интеллект эле жагат. Бирок фуллстек көбүрөөк жагат. Көбүрөөк жагат. Ооба. Английский дагы жакшы. Жакшы. Экскурсия боюнча кандай болду? Кандай сезимдериң болду? Алдыга койгон максаттарың? Экскурсия аябай жакшы болду. Өзүбүзгө мотивация ала алдык. Аябай кызыктуу дагы болду. Аябай жакты. Жакшы, сага да ийгилик. Кыздарга дагы, балдарга дагы барганга ийгилик буюрса. Мен балдардан кичине баягы тамашалап турганымдын себеби чындап баягы сиздерге ачык интервью болсун дедим. Ачык барлыгы, балдар чындыкты айтсын дедим. Буюрса кийинки группаларды дагы чыгарып көргөзөбүз. Азыр болгону бул жакта бир группанын 20 гана студенти келди. Кээ бир ата-энелер көрүп айтышы мүмкүн, менин балам кана депчи. Жок, сиздердин балдар да келет. Болгону ошо группаны экиге бөлүп алып келгенге туура келди. Себеп дегенде биякта конференция залы кичине кичирээк болгон үчүн мурункусунда биз толук ошол 25 студент алып келсек, кээ бирөөбүз батпай калган. Ошол себептен балдарды чакканга алып келгенге аракет кылдык. Буюрса дагы да биздин ошол каналга катталып, маалыматтарды алып, ал эми биздин окуу жай боюнча кийинки жылга тапшырам дегендер болсо дагы комментарийге жазсаңыздар толук маалымат беребиз. Ассаламу алейкум.